Баткен мамлекеттик университетине 15 жыл. Баткен мамлекеттик университетинин түзүлүшү жана өнүгүү тарыхы. Баткен чөлкөмүнүн Борбордон 1000 чакырым алыстыкта жайгашуусу жана бул аймактагы инфраструктуранын, социалдык тармактын жакшы өнүкпөй калышы жогорку деңгээлдеги билим берүү очогун түзүү зарылчылыгын пайда кылган. Аталган көйгөйлөрдү чечүү максатында 2000-жылы 25-июлда Кыргыз Республикасынын президентинин номер 190 жарлыгы чыгып, анын негизинде Баткен мамлекеттик университети түзүлгөн. Университет күн санап калыптанып, билим берүү тармагында кадрларды даярдоочугун аркылап келет. Окуу жай ачылгандан бери 1000ден ашык бүтүрүүчүлөрдү уядан чыгарды жана алар өлкөбүздүн агартуу майданында, өндүрүштүн түрдүү тармактарында, экономикада эмгектенип, элге кызмат көрсөтүүдө. Биздин көрүнүктүү бүтүрүүчүлөр: Мусурманкулов Жанышбек Жусупович, Кыргыз Республикасынын Баткен областындагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн аппаратынын жетекчиси. Полотов Алмазбек Адылбекович, Кыргыз Республикасынын Баткен областындагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн уюштуруу инспектордук иштер жана контролдоо бөлүмүнүн баш кадиси. Акимова Клара Абдикалиловна, Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери жана этностор аралык мамилелер боюнча мамлекеттик агенттиктин жетектөөчү адиси. Умарова Зура Бекташевна, Баткен райондук маданият үйүнүн директору. Университеттин түзүмдүк бөлүмдөрү. Университеттин түзүмдүк бөлүмдөрүнө институттар, коллеждер кирет. Кызыл Кыя гуманитардык педагогикалык институту, Сүлүктүү гуманитардык педагогикалык институту, Кызыл Кыя технология, экономика жана укук институту, Баткен гуманитардык экономикалык жана Сүлүктүү педагогикалык коллеждери. Азыркы учурда Баткен мамлекеттик университетинин башкы мекемеси күндүзгү жана сырттан окутуу формаларынын негизинде төмөнкү адистиктер боюнча жогорку бакалаврдык кадрларды даярдайт. Кыргыз тили жана адабияты, орус тили жана адабияты, педагогика жана башталгыч билим берүүнүн усулу, англис тили, информатика, математика, биология, тарых, салык жана салык салуу, финансы жана кредит, дене тарбиясы. Университеттин профессордук окутуучулар курамы. Университет билим берүү жана илимий изилдөө иштерин жүргүзүү үчүн жогорку илимий педагогикалык деңгээлге ээ. Бүгүнкү күндө эмгектенген профессордук окутуучулар жамаатынын жалпы саны 500гө жакын болсо, алардын 5-өсү илимдин докторлору жана профессорлор, 78-и илимдин кандидаттары жана доценттер, 20-сы билим берүүнүн мыктылары. Университеттин материалдык техникалык базасы. Университеттин материалдык техникалык базасы кадрларды үзгүлтүксүз даярдоого толук жооп берет. Бүгүнкү күндө Батмунун башкы мекемесинде лекция окуу үчүн заманбап окуу лабораториялык, компьютердик кааналар түзүлгөн. Практикалык сабактарды өткөрүүгө бардык материалдык техникалык каражаттар менен камсыздалып, интерактивдүү досканы колдонуу аркылуу өтүлөт. Китепкана бардык адистиктер үчүн китептер менен толукталып, окутуу талаптарына толук жооп берет. Студенттерди сергек жашоого үндөө жана дене тарбия сабактарын өткөрүү үчүн футбол аянтчасы, бокс залы уюштурулган. Университеттин базасында таланттуу студенттердин өнөрүн өркүндөтүү жана кошумча билим берүү, кесипке үйрөтүү максатында атайын ийримдер жана курстар уюштурулган. Би ийриминде студенттер улуттук жана чет элдик бийлерди үйрөнүшөт. Спорттук ийримдерден болсо бокс, футбол, волейбол жана башка түрлөрүнө катыша алышат. Ал эми орус адабий театралдык ийрими студенттердин тилди өздөштүрүүлөрүн, ыр-ырдоо, оюн жана бий аркылуу өркүндөтөт. Кошумча билим берүү жана кесипке үйрөтүү курстары боюнча англис тили, түрк тили, кытай тили, ошондой эле айдоочулук кесибине үйрөтүлөт. Студенттик кеңеш жана студенттердин ийгиликтери. Студенттик кеңеш жана анын төрагасы студенттер ортосундагы ачык шайлоонун негизинде дайындалат. Кеңеш областтык, шаардык жана университет тарабынан уюштурулган маданий, спорттук жана башка иш-чараларга өз жардамын берип келүүдө. Студенттер республикалык, областтык, шаардык фестивалдарга, конкурстарга, спартакиадаларга катышып, алдыңкы орундарды ээлешүүдө.
Атай кетсек, универсиадаларга катышып, алтын, күмүш медалдардын ээси Ашуралиев Бекзат. Самбо күрөшү боюнча өткөрүлгөн универсиаданын жеңүүчүсү Тажидин кызы Адина. Баткен шаарында өткөн эл аралык мелдештин жеңүүчүсү Байназаров Алымбек. 2014-жылы өткөн универсиаданын самбо күрөшү боюнча жеңүүчүсү Ибрагимова Каныкей. Кыргыз күрөшү боюнча универсиаданын жеңүүчүсү Орозов Улукбек. Таеквондо боюнча өткөрүлгөн Кыргыз Республикасынын студенттери арасында өткөн мелдештин жеңүүчүсү Талимов Байышбек. Эл аралык байланыштар жана маалыматтык тейлөө. Батму областыбыздагы жогорку квалификациялуу адистерди даярдоо, билим берүүнү өркүндөтүү жана илим изилдөө иштерин жүргүзүү багытында Кыргызстандын, Өзбекстандын, Тажикстандын алдыңкы жогорку окуу жайларындагы илимий жана өндүрүштүк уюмдар менен байланыштарды чыңдап, тажрыйба алмашууларды үзгүлтүксүз жүргүзүп, кызматташууну кеңири улантууда. Университет областыбыздагы жогорку квалификациялуу адистерди даярдоодо жакынкы жана алыскы чет мамлекеттердеги жогорку окуу жайлардын илимий жана өндүрүштүк уюмдары менен кызматташууну кеңири улантууда. 2004-жылы АКШ элчилигинин каржылоосу менен Батмунун башкы мекемесинде Америка ордосу ачылган. Бул борбор Батмунун студенттери үчүн гана эмес, жалпы эле Баткен областынын эли үчүн да маалыматтык ресурстук кызматын көрсөтүп келе жатат. Ал эми 2008-жылы университеттеги окутуу жараянынын абалы жогору бааланып, Эднет билим берүү мекемелеринин ассоциациясында мүчөлүккө кабыл алынды. 2013-жылдын август айында Батмунун ректору Кытай мамлекетинде иш сапарында болуп, Батмунун базасында Конфуций институтун ачуу, окутуучулардын жана студенттердин стажировкаларын уюштуруу боюнча макулдашылды жана азыркы учурда аталган борбор Кытай тилин үйрөтүү боюнча иш алып барууда. Аталган жылдын ноябрь айында Иран мамлекетинин Кыргызстандагы элчилиги менен Батмунун базасында иранистика борборун ачуу боюнча келишим түзүлүп, борбор өз ишмердүүлүгүн жүргүзө баштады. 2014-жылдын 23 февралында Батму менен Туркиянын Чанаккале шаарындагы 18 март университетинин ортосунда түзүлгөн келишимге ылайык Батмунун башкы мекемесинин 3 окутуучусу 10 күндүк стажировкага жана 2 студенти 6 айлык окууга Чанаккале шаарындагы 18 март университетине барып келишти. Мен аты жөнүм Кубатбек уулу Нурсултан. Англис тили адистиги боюнча 3-курстун студенти. Өзүм Кара Токой айылынан келип окуйм. Баткен мамлекеттик университети мен тандагандын эң алгачкы эле себеби биздин өзүбүздүн Баткен жергебизде жайгашкан жана биз өзүбүздүн үйгө да жакын, анан бүт шарттары да бар. Айтып өтсөм, биздин Баткен мамлекеттик университетте окутуучулар жамааты да жакшы, окутуу усулдары жакшы, студенттерибиз активдүү катышат. Анан бизде бүт мүмкүнчүлүктөр бар. Мисалы электрондук китепче, жөн китепканабыз бар. Анан мисалы башка чет өлкөлөр менен да байланышыбыз бар. Америка ордосу, Иран ордосу, Кытай ордосу, Араб ордосу, ушул ордолордун өзүнүн окутуу курстары бар тилдерге. Студенттер баары келип катышат, жакшы. Анан биздин жакында эле Турцияга барып келген студенттерибиз бар. Ушундай шарттар. Негизи, мисалы мен абитуриенттерге эмне демекчимин, бир жерде окуу үчүн кандай университет же болбосо мындайчасы айтканда, местанын мен оюмча анча мааниси жок. Эгерде адам билим алууга ушунчалык умтулса, өзүнө аракети күч болсо, ушул Баткен мамлекеттик университети да өнүгүп, алдыга жылып кетет да. Мисалы мен ишенем, буюрса өзүмдүн кесибим боюнча мыкты адис болом жана буюрса кыргыз элине керегине жараган жаштардан болом деп ойлойм. Мен абитуриенттерге айтмакчымын, биздин Баткен мамлекеттик университети өтө жакшы, өзүңүздөр көрүп тургандай, бүт шарттары бар. Анан бизде маданий иш-чаралар, спорттук иш-чаралар, окуу бүт жагынан жетишкен жана биздин өзүбүздүн жергебизде, өзүбүздүн жерибизде жайгашкан. Келгиле, бизге кошулуп окугула. Мен азыркы учурда Баткен мамлекеттик университетинин 2-курсунда окуп жатам, тарых адистиги боюнча. Бул Батму көптөгөн ийгиликтерге жетишкен, көптөгөн илимдердин кандидаттары бар, мугалимдер, башка мугалимдерден эч кандай айырмасы жок деп ойлойм. Көптөгөн олимпиадаларга барып келишеттер, студенттер үчүн көптөгөн шарттары бар, китепканалар, бекер интернет бар, билим берүү деңгээли дагы жогору.
Бүгүнкү тандооң эртеңки келечегиң демекчи, өлкөбүздөгү жаштардын өз келечеги үчүн таштап жаткан кадамдары байсалдуу болсун. Билим алууну каалаган жаштар үчүн Баткен мамлекеттик университетинин эшиги ар дайым ачык жана биз сиздерди күтөбүз.